Мен Россияда иштеп 235 000 сомго суу чыгарткан элем. Суу 7 сааттан 3 күн ашты да, андан кийин акпай калды. Кайра казып бергиле десем көнбөй жатышат. Берген акчамды жарымын сурап алсам болобу? Алла разы болсун. Мындай караңыз. Ошо казып бергендер менен сиз алдын договор кылып койбойсузбу? Булар кандай гарантия берет? Сен аз казып чыгарып берди, бүгүн чыгып атат, 5 күндөн кийин чыкпай койду. Кайсыдан себеп болуп калды? Булар мисалы сиз менен 235 000 сом алып аткандан кийин суу чыгарып берем деп. Буга кала бир айга чейин жоксо 1 жылга чейин биз карап турабыз. Анан любой техника бузулат, анчамчасын алмаштырасыз да, өз кийим бересиз да. Дүйнө ошондой калган. Вот, ошон үчүн иншалла мына жерде сиздердин өзүңүздөрдүн келишимиңиздер. Анан жарымын бер десеңиз, ал жарымын бербей алар силерге азыр жаңжал болот да азыр. Ошон үчүн жаңжал болбош үчүн алдын ала мына окшогон маселелерди турган анық жакшынакай баардыгын чечип алыш керек. Кайсы жерден несі бұзылса, ким төлөй? Устаз, мен 24 жаштамын. Өзім бизнес жакка кызыгам. Бир аз ишим бар. Бизнесте окуп, изденип, элиме жериме кызмат кылып, же не дейт? Бизнесте окуп, изденип, эли жериме кызмат кылып, же шындай, илим алганым мен үчүн пайдалуу болобу? Устаз, кеңешиңизди бериңиз. Карап көрүңүз сиз. Илим аламбы, бизнес кыламбы деп атпайсызбы? Биринчи сиз жетиштүү илим алган болсоңуз, бизнес кыла берип. Жетиштүү ошол адал арамдын илимин билбесеңиз, сиз биринчи илим алың. Андан кийин соода кылыңыз. Болсо соодаңыз сизди дүйнө ахиретиңизди жок кылат. Алып алың, кандай, кайсы жер адал, кайсы арам. Андан сырткары акыйда илими, фик илими, адеп ахлак илими. Бир күндүк зикир айтсаңыз, ошол зикирлерди мен ар дайым кылып жүрөйүн. Машалла. Сиз мынаны саар кеч кылып алыңыз. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Ва ла хаула ва ла куввата илля билlah 100 жолу. Sallallahu aleyhi ve sellem 100 жолу. Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Эгер мындан сырткарда убактыңыз болсо, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, буну 100 жолу. Улуу соопторда мунучу. Устаз, мен үйлөнөр мезгилде кыздын кайсы сапатына көңүл бурайын? Пайгамбарыбыз айткан, динине кара деген. Өңү, түсү, сулуулугу, ата теги, тектүүлүгү, байлыгы, алардын баардыгы кийинки очередде. Бизде эң биринчи карай турган, ошо сиз иманды караңыз да, динин караңыз. Ассаламу алейкум. Менде бир суроо бар. Мен бир жума мурун хижама алдырдым. Тилимдин астынан жана бутумдан капкара кан агып чыкты. Башым ооруганы басылды. Бирок ал киши биринчи барганда тамырыңды кармап, көзүн жумуп алып, баардык ооруларыңды билип коет экен. Бул көз ачык сыяктуу эмеспи? Шариятта ушундай барбы? Же хадиспи? Бар болсо, барса боло береби? Өзү допу кийип, сакалчан экен. Ал киши заряда ар жекшемби күнү кабыл кылат. Чалы кызматыңыз барбы дейби? Маалыматыңыз барбы? Кечирим сурайм узун жазганыма. Мен маалыматым жок экен, муну билбейм. Албетте тамырды карап, жүрөктүн сокконун, давление, сууга өткөн, ысык өткөн, бул бар нерсе табыпчылык. Өпкө, боор, бөйрөк айтышы мүмкүн, алхамдулилля. Bunday кээ бир адамдарга ушундай Алла Таалам касиет берген. Тамыр менен баягы жүргөн немелерди карап туруп эле, бул эч кандай эме каршы нерсе эмес. Албетте келечекте айткан жаман. Келечекте айткан жаман. Сизде алхамдулилла хижама пайгамбарыбыздын хадисинин берекесине Аллахым шифа бериптир да. Албетте ошо кишинин колу себептигер болду. Ага да шүгүр кылыш керек. Бара берсеңиз болот. Сиз баягыда айттыңыз эле, ким эркек уулду болусу келсе, аялы боюнда бар кезде ичине бир дуа
айтса эркек уул болот деп. Шашпай айтып коюңузчу, запись кылып алайлы. Рахмат. Ошол жерде канча жыл айтты, запись кылса болот го эми. Кайталаттыра бересиздер. Бул Куран хадис эмес, баштан айтайын. Бул улама, алым, аулиялардын тажрыйбасы. Болуп деле калышы мүмкүн, болбой деле калышы мүмкүн. Макулбу? Сөзсүз экенде анан. Бирок ошо бул тажрыйба дагы жөнөкөй эмес. Болгондо дагы бир капырлардын тажрыйбасы эмес, мен деген аулия, салихин, алымдардын тажрыйбасы. 40 гана боюнда бүткөндө уже билинип калат. Мейлиби? Айыз токтойт. Ошо 40 күндүн ичинде деп айткан да. Бул ошо доктор Мухаммад Саид, Алла Таала өмүрүнө береке берсин. Мурда деле айтып бердик эле, чоң алым. Чубакдамла Худа рахматынын устазы болот. Ошо Меккеде Умул Курада убагында декан болуп турган. Жана көптөгөн ажыларга алхамдулилла көп жардам берип, Кыргызстанда да көптөгөн мешиттерди курган жакшы киши. Ошо кишинин окуясын кенен айтып бергенде, мен азырча кыска эле айтайын, эми сурагансыз. 40 күнүн ичинде колуңуз менен эле ручка алып албаңыз аны. Şu ayağınızın içine Allahumma inni sammaytu ma fi hadal batn Muhammadan deb kettik ya. Ustaz dua kılıp koymuş ağam erterek üylönüp ketişine 30'dan ötüp ketti. Allah sizden razı olsun. Allah'ım imandu juway nasip kılsın amin. Hareket kılsın özü dağı. Men özüm Adep Başatı medresesinde okuğam. Keyin Turkiyada okuğanı ketkem. Turkiyada Fethullah Gülen'di jaman көрүшөт экен, көбү. Мага Фатхулла Гүлен жөндө айтып беришкенде таң калдым. Адеп Башаты медресесинде Фатхулла Гүлен жөндө жакшы сөздөрдү айтат. Деле менден азыр кээ бир балдар кандай көрөсүн дешсе, алым дагы дебейм, террорист дагы дебейм деп айтам. Анан дагы мага бир байке мисал келтирди. Müslümandardın номер 1 düşmanı Amerika'da dedi. Фатхулла Гүлен азыр Америкада, болгондо дагы штатында dedi. Бирок китептерин окугам. Китептери жакшы. Устаз айтып коюңузчу. Мындай туугандар, эми бул саясатташтырып берген да бул. Билесиздер да, дүйнө саясатташтырып, глобалдаштырып ар кандай болгон. Мен бул кишинин жанында жүргөн адам эмесмин мен. Allah Kur'an'da aytып койгон: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Kur'an, biz birinci Kur'an'da karayın. Bilbegen nersenin ardından düşpö. Hazret Katada rahmatullahi aleyhi aytat: "Görbөгөнүңдү gördüm, ukpaganыңды uktum, bilbegeningdi bilem деп айтпа" деген söz. Ne üçün eskertүү Allah Taala? Ne üçün eskertүү берип атат? Bilbegeningдин артынан вообще düşpö. Inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة. Göz, kulak, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат. Gördüm dedin mi? Суралат. Көрбөсөң кантип көрдүм деп айттың сен. Укпадыңбы? Уктум десең кантип эми? Билбедиңби? Жүрөгүңүзө суралат, ар бир суралат. Göz, kulak, жүрөк унутпаңыз. Алла айтып атат, суралат кыямат күнү дейт. Ошондуктан этияттаңыз, көзүңүздү, кулагыңызды тилиңизди. Эми бул кишини алым деп угуп келебиз. Бир тарабы болсо азыркындай террорист андай мындай. Эми чыныгы билбегениңден кийин күнөөгө батып не кыласың? Эгерде мисалы, эгерде чында Алланын алдында ол алым террорист бес болсо, өлдүң ахиретиң. Өлдүң анда ахиретиң. Эми Кудай сактасын, эми биз билбейбиз гайыпты, кокус террорист болуп, алым эмес болсо, анда да жатаган каяктан. Каяктан ушу билбегениңди жөнүнү. Албетте биз адамдын өзү өмүр таржымасынан жазган китептеринен эгерде Куран, хадиске туура келе турган болсо, эмне үчүн аны жок дейсиң, эмне үчүн туура эмес дейсиң? Я, ошон үчүн аны кээде мына жерде эки тарапка тегенде мен айткым келет да, Кыргызстанда деле эки тараптуу да, жарымы бул тарап, жарымы бул тарап. Тугандар андай боло бербеш керек. Алла Таала баарыбызга акыл эс берген Куран, хадиске салып көрөйлү. Мен китеби мындай окуган деле эмесмин. Себептен башка китептерде деле көп болгондуктан, бир чубак дамла Худа рахматы чексиз нурдан сабак берип турган.
көрүп келдик, мындай кылып келдик деген алхамдулилля чоң жакшы сөздөрдү айтып келген. Көргөндөн кийин айткан, бул бөлөк, ага айтса жарашат. Бизге мага окшогондорго көрбөсөң кантип айтасың сен? Билбесең кантип айтасың? Ошон үчүн иншалла бул жактан эң жакшы турган азыркы ушундай глобалдашуу учурунда мусулмандардын башы биригиш керек. Болор болбогон нерсеге дүйнө үчүн, саясат үчүнчү динди курбанчылык чалбаш керек. Бунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт тургандар. Албетте биз түрк элине жакшылыктарды каалайбыз, ынтымакташып кетсин дейбиз, тилектешпиз, бирлик болуп кетсе дейбиз, бири-бирин кечиришип кетсе дейбиз. Бизде андан башка душман толтура. Биз кармаша турган күчтүчү шайтан бизди бири-бирибиз менен кармаштырып, вообще биздин күчүбүз башка жака сарпталып атат да. Жамааттарга бөлүнүп, тияк-бияк болуп туруп. Ошон үчүн иншалла бардыгын ортолук жолду кармаш керек турганда. Ошон үчүн дагы айтайын. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок. Мен силерге эки нерсени таштап кетип атам. Куранды жана өзүмдүн сүннөтүмдү. Бекем кармагыла, адашпайсыңар. Ибн Масуд разияллаху анху пайгамбарыбыздын өмүр бою шакирти, менмин деген муфти кары айткан: "Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум." Эгерде силер пайгамбарыңар сүннөтүн таштасаңар, адашасыңар. Ошон үчүн сүннөттү бекем кармагыла, сүннөтү. Замандын өзгөргөнү менен ким гана кандай болуп кетпесин, сүннөттү бекем карма, иншалла Кудай кааласа эч качан адаш. Суфьян Саури рахматуллахи алейхи айтканы бар го. Сүннөт Нух пайгамбардын кемеси. Кемеге чыккан, сакталган, чыкпаган бардыгы талкаланган, жок болгон. Сүннөт ушундай үчүн. Албетте алхамдулилля кийин анан бөлүнүп кетти тияк-бияк. Ошон үчүн буга улам турган Куран сүннөттүн биздин мээбиз канча деген ал жердеги биз түшүнбөгөн маселелерибиз көп. Ошон үчүн фикх маселесине келип туруп, Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, Алла таалам кабырын нурласын, ушундай кылып сиздерге биздерге талкан кылып кыйналбай турган, себептен анча илим, каякта илим бизге сонун кылып берип койгон. Биз просто окуп, амал кылып эле кете беришибиз керек да. Бир кошумча айтайын дагы. Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин истинбаты, маселе чыгаруулары бардыгы Куран хадистен, болгондо да бүткүл бардыгын кармап туруп ушундай эреженин негизинде чыгарган. Таксыр ого жете турган ал тияктан кыямат күнгө чейин болбойт. Ошон үчүн андан кийинки немелерге да жакшынакай Ханафи мазхабты карманып, акида матуридия бекем иншалла карманып кете бериш керек. Түшүнүктүүбү туугандар? Анан тиякта жамааттарды каяктан гана окуп келбесин, ошого салабыз тууган. Пакистандан окуп келеби, Индиядан окуп келеби, Турциядан окуп келеби, Саудиядан окуп келеби, Иордания, Мисирби, любой жагынан окуп келсин. Тууган мына жакта биринчи биз Куран хадиске салабыз. Биздин ошо фикх акидабызга салабыз, разговор жок. Бардыгына карап туруп. Кайер туура болсо ошол кетет, туура эмес болсо ал калат. Анан ошол жерде дагы тууган башка мазхабтарды да урматтоо керек. Ушуну билип коюңуз. Дүйнөдө бир эле Ханафи мазхаб жок тууган. Жакшынакай угуп алыңыз, бардык сахабалар Ханафи болгон эмес алар. Алар кийин болгон алар. Макулбу? Сахабаларды Абу Ханифа бир канча бир сахабаларды көргөн болуш керек. Бирок ошондой эле Шафи мазхаб бар. Аны сыйлаш керек. Хамбалилер бар. Тууган. Токто сен айткан сөзүң мунуку дагы бул жактан бар. Маликилер бар. Ашаира дегендер бар. Башкасы бар. Кандай болбосун, алхамдулилля сыйлап, Алла субхана ва таала берген өзүнүн эме бар. Адилеттүүлүк жолду караш керек да. Ошон үчүн иншалла бул жактан карап баардык ынтымак каалайбыз. Ошон үчүн ар бир нерсе кээде мындай бирөө жок нерсени айта берет да. Ошого ишенип, ошону тактабай эле айта бересиң. Пайгамбарыбыз айткан, адамдын жалганчы экенине жетиштүү ар бир укканын айтканычы. Тактабастан эле кулагыңызга көп угасыз. 1000 уксаңыз бирди сүйлөңүз. 1000 тең сүйлөй турган болсоңуз укканыңыздын баарын теңчи, сөзсүз жалганчы болосуз. Койду ошол кандай болгон чакта да тактабастан сүйлөш керек. Ихтиятташ керек. Эмнени сүйлөп атам, эмнени угуп атам, эмнени билип атам, ойлонуш керек. Бунун суроосу ушу мен азам болуп калат го дейми? Кыскараан өтө берейинби же? Коем ата кезек келип калыптыр. Сизге арманымы суроо кылып берейин дедим эле дейт. Жашым 24-тө, өзүм Кудайдан корккон, ушул жашыма чейин жаман жолго, жаман кыздарга барган эмесмин. Анткени таза аялдар, таза эркектер үчүн дегенге амал кылдым. 5 ай мурун бир кыз менен тааныштым, үйлөнүү максатында. Аны мен ушунчалык жакшы көрүп калдым. Бирок апам менен тааныштырайын деп жатканымда ал айтты:
мен күйөөдөн чыкканмын деп айтты. Ушунчалык катуу тийди мага, бирок баары бир алам дедим. Аны күзгө чейин апама айтпай турайын дедим, анткени апама да оор болчу. Анын күйөө чыкканын билгенден кийин шайтан жаман ойлор салып жатты. Бирок зынага барбай, устаздар менен кеңешип, ата энебизге айтпай нике кыйдырдык. Анткени зынадан корктум. Жакында үйлөнөм деп үйдөгүлөргө айтам деп пландап жаттым эле. Кече жакынкы күндөрү досунун тоюна барып, белек берип эле келем деп кетти эле. 3 күн ошол жактан келбей туруп алды. Той бүткөнгө чейин. Ошол жака баргандан кийин такыр өзгөрүп кетти. Телефон чалсам албайт, ар бир сөзүндө жалган айтып алдап туруп алды. Кел десем келбейт. Көрсө кептин баары башка жакта экен. Ошол жактан досунун аяшын таап алыптыр. Ал менен кол кармашып, колтуктап жүрүптүр ошол жакта. Аны өзү да айтты. Ал менен сүйлөшүп жүргөн бала да айтты. Бул чындык экен. А мен болсо жаш баладай алдандым ага. Эми ыйлап кечирим сурап жатат. Шайтанга азгырылдым, сени эле сүйөм деп, экинчи аял болуп деле тием, мени таштабачы деп жатат. Бирок жүрөгүм муздап калды. Анткени бир жагында жакшы көрүү, бир жагында жек көрүү турат. Эркектин намысы тебеленсе жаман экен устаз. Сынып калдым, жашоонун кызыгы кетти. Суро азыр талагын бере элекмин. Өзүм мурда даватка чыгып жүргөн баламын. Оюмда 3 күнгө ал менен мастуратка чыгып келсемби, ага Кудайды жакыныраак таанытууга себепчи болуп, анан талагын берип ажырашсамбы деп жатам. Ушундай кылсам туурабы устаз? Анткени Кудайды тааныбагандан бул жолго барып жүрөт. Биринчи сен өзүң тооба кыл да. Ошондой өзүң туура эмес ишти кылгансың. Ана мына жердеги мен азыр талагын бербесең да, бул кандай кылыктардын өзүң көрүп атасың да. 3 күнгө чыгып мен Аллага жакындат, бирок бул менен жашаганга мен макул эмесмин да. Мынандай нерсенин бардыгын кылгандан кийин анан кайра дагы тигенден мындан ал кыз укса деле капа болбой, наоборот өзүн түздөсүн анан. Өзүн оңдосун, Кудайынан сурасын, Алла таалам дагы бир тазасын берет. Бирок мына менен сага болбойт бул. Негизи эле кыянат кылган аялды кечирүүгө болот. Кыянат кылган аялды кечирсе болот. Но смотря кыянаты кайсы чегинде. Алла таала кечирет бардыгын. Ким тооба кылса эле Алла кечирет. Өлгөнгө чейин бардыгын кечирет. Мен ширк, миллион кыянатыңды кечирет. Бирок кеп качан өлүм келип калат. А бирок да сага мисал кылган кыянатың, ал мисал азыр билбейм, мындай. Мен жүрөгүмө келип аткан, сен бул менен жакшы жашай албайсың ба? Сен сулууңа карап эле бир жолу өлүп калдың да. Мындай экен, тигиндей экен деп анан бир жакшы сөзүнө алданып эле бир жолу апаңа мына апаңын дуасын алып жүрүш, бие канча сабакта айтабыз, эледен өткөн мээрим жок, сен шашылбай ол. Бир кичине бир ааламда көргөн бир адамдай болуп жаша деп. Эмне кыласың ошондо жашырын эме кылып алып анан устаздар менен кеңешип алып зынадан корктум деп. Апаңа башка кыз түгөнүп калдыбы сага? Айтыш керек эле да, ошо сен төрө чоң айткондон бир патасын албай, ушундай кылдың эле, мына сага башка кандай кесепет кел. Мага эмесчи буга мен сен. Негизи эле кыянат кылган аялды кечирүүгө болот. Кечирип кой, сени ким ойдоп атат? Кеп жашайсыңбы, жашабайсыңбы? Ошол сөздү айтып атам мен. Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, кайра да кыянат кылышы мүмкүнбү? Бир кылгандан кийин мен каяктан билем кыянат кылышымды? Мен кайыпты билбесең. Чындан. Ал азыр болсо экинчи аял болуп да тием деп жатат, кечирип деп жатат. Бул дагы эле ою бар экен мынанчы. Устаз кыйналып жатам. Мени урушпай насаатыңызды айтып, мени кетип. Ушуну башынан жазып койбойсуңбу анан? Чынында башынан жазып койсоң, болмок, мен каяктан билем сени тияктан эме кылганын. Мен капа болбойм, мен да кечирип коем сени. Сен буну билгенде мен баары заранее айтып коймок экен. Андай кылбаш керек анан. Мен 28 жаштамын, үйлөнөйүн деп жүрөм. Жактырган кызым бар, ата-энем дагы тапкан кыз бар. Аллахтан сурандым, өзүң жол көрсөт деп. Бир күнү түшүмө жактырган кызым кирди, аялым болуп. Үйгө барганга көңүлү жок. Жүрүптүрмүн. Ошондо суроо, ошол кыз менен тагдырымбы же ошол кызга үйлөнсөм жашоо ушундай көңүлсүз болот деп көрсөттүбү? Алла билет. Истихара окуп тура бериңиз. Бирок ата-энеңиздин кеңеши менен. Жаштар, угуп алгыла. Ата-эне сизге жамандык каалабайт. Сөзсүз кеңешиңиз ата-энеден, алхамдулилlah. Эми мүмкүн 100дөн 1 болуп калышы мүмкүн, мындай болупчу.
99% ата эне эгерде ошол динде түшүнгөн болсо, эми ар жак бер жакта эле жүргөн болсо, анда мен бир нерсе деп айта албайм, бирок балага жакшылык, эми жамандык каалабайм. Ошон үчүн иншалла жакшынакай кеңешип, ак батасы менен жашай берин. Туган иншалла жакшы бир өмүр сүрөсүз. Кээ бир адамдар, жаш балдар ушу түшүнбөйт да, ата эненин дуасынын күчүн түшүнбөйт да. Ата эненин дуа тиякта турсун, жөн назары канча күчтүү, жо ою канча күчтүү. Ата эненин жүзүн караган ибадат болуп атпайбы? Салам алейкум, азыркы учурда 20 жаштамын. Ата энем жашсың деп жана мага үйлөнөм деген бала сахарный диабет менен ооруганы үчүн каршы болуп жатышат. Бул учурда мен алардын айтканын кылышым керекпи? Кеңешиңизге рахмат, Алла сизден разы болсун. Ата энеме айтканын кылыңыз. Алия деген аттын мааниси кандай? Мусулман кыздар койсо болобу? Мейли Алия деп койсоңуз болот. Мааниси ошо бийик деген сөз. Аялдын эркекке кандай акысы бар? Аялдын эркекке кандай акысы бар? Мындайда эркек аны кийим кийгизиш керек. Кембагал болсо кембагалдын деңгээлинде, бай болсо байдын деңгээлинде. Тамак да ошондой. Кембагал кембагалдын деңгээлинде, байдын болсо бай, күйөөсү кандай болсо. Турак жай камсыздап бериш керек. Турак жай камсыздап бериш керек. Махырын бериш керек. Бул алхамдулилла аялдын негизи акылы. Чоңойгондо сүннөт ат койсо болобу же маанилүү эмеспи? Эгерде ат туура эмес болсо, карып атканда да алмаштырып коюш керек. Не только чоңойгондо эмес, мына өлөйүн деп калганда да атын алмаштырып коюш керек. Эгерде мааниси туура эмес болсо, динге каршы. Кандайсыңар? Менин жолдошум күндө келип, мени жаман уяттуу сөздөр менен урушат. Арак ичип келип, эч нерсе дебесем деле 20 жылдан бери ичип келе жатат. Мас болуп келгенде жаткысы келет, мен болбойм. Туура кыласыз. Арак ичкенден кийин жакшы сөз айта беле. Бир эле жолу бар туган азыр ушундай. Сиз алып чыгыңыз аны даватка эптеп, үйдө таалим баштагыла, өзүңөр ибадатты күчөйткүлө. Менин уулума 3 ай көк жөтөр болуп ооруп жатат. Күчүктүн шорпосу же майы жакшы деп угуп атабыз. Берсек туура болобу? Жо, ал арам эми. Сиз караңыз, адалдан эгерде таптакыр дарысын таппай калган болсоңор, аналогтор алдан жок болсо, ошондо анан бир профессионал врачтар айтса бир-экөө, ай, ушунун шорпосу менен гана болот, болбосо ошо бүттү мунуку дей турган болсо, ошон ченемде иштетсе болот. Бирок азыркындай шарт адалдан анын аналогу табылбаса. Менин таятам багып алган, таятамдын фамилиясы менен нике кыйса болобу? Таятаңыздын фамилиясында боло бериң, бирок атаңыздын аты кимдин белинен чыксаңыз ошол ат болуш керек да. Салам алейкум, тилават сажданы унутуп калса эмне болот? Же каза болуп кала береби? Кандай саждага барыш керек? Аллахым разы болсун. Тилават сажданы намаздын сыртында окуп аткан болсоңуз, каза болбойт, мойнуңузда карыз болот. Эртеби кечпи, дарат алып, макруh убакта эмес, сажда кыласыз. Кадимкидей эле отуруп эле Аллаху акбар деп сажда кылып, эки колду көтөрбөйсүз. Башка эчтеке жок. Мисалы намазга Аллаху акбар деп атпайбызбы? Андай жок эле. Жөн отурган бойдон эле Аллаху акбар дейсиз, сажда кылып 3 жолу субхана роббил а'ла болду, андан кийин Аллаху акбар туруп кетесиз, ошо бүттү. Эгерде намаздын ичинде болсо, сиз сажда кылбай койсоңуз, намаздын сыртында сажда кылмайт, ошо бойдон калып кете берет. Ошо ичинде окуп калган болсоңуз, ниет кылып койсоңуз болмок экен, ошо рүкүдө же саждада. Мен рүкүдө да, рүкүдө. Жоксо эң жакшысы намаздын ичинде окуп атсаңызчы, тилават саждасы келип калса, аятты тилават келип калса, ошол жерден сразу саждага кетиш керек. Болбосо фукахалар уруксат берген, рүкүгө барганда дагы ошол жерде ниет кылып койсоңуз аткарыла берет. Аялдар шам намазынын кийин 1 сааттан кийин куптан окуса болот дешет, ошол туурабы? Жок, эркек менен аялдын намаздары бирдей эле. Намаздын убактысы качан кирет, ошондо окуш керек. Куптан убактысынан мурда окуса болбойт, өтпөй калат. Тилават саждан унутуп калса, муну айттыкпы? Балдарга тумар кийгизип коюшат го, ичине Курандын сүрөлөрүн жазып, ошол туурабы? Болот. Тумарды жаш балага илип койсо эчтеке болбойт. Ичинде бирок сөзсүз Куран хадистен болсун, башка жактан башка сөздөр кошулбасын. Ошода рукия сөздөрү болот да, мындай дем, мындай дуа сөздөрү болот. Мен 17 жаштамын, өгөй апам бар. Апам бакырып сүйлөйт. Кылган иштерим жакпайт, жаман болсун дебейт. Бирок өгөй апамды жактыра албайм. Кээде бакырганда кеп кайтарып жиберем. Кызматың дайымкыдай
эле кылып жүрөм. Мени көп кемсинтет. Мен ал сөзүнө көңүл бөлбөйм. Апама ак болуп калышы мүмкүнбү? Апамды деп тозокко түшкүм келбейт. Жок, булар эми өгөй апаңар да силердин чын апаңар өтүп кетти да. Ошон үчүн бул өгөй апа силерди аз багып неме болуп атат, буга да жакшы мамиле кыла бериңиз. Кандай болсо дагы улуу, силерге эми кандай болсо дагы апа болуп атат. Албетте иншалла жакшылык кыла бергиле, кайша айтпай эле. Анча мынча кээ бир сөздөрдү оор айтса көңүл бурбай эле болду. Амалыңарды бекем кыла бергиле. Балама Имран деп ысым койсом туура эле болобу? Жакшы болот, Имран. Имран деп. Иса пайгамбардын таятасы болот. Мария энебиздин атасынын аты Имран. Иса пайгамбардын чоң атасы жок да, же барбы? Атасы жок да, каяктан чоң ата? Ошон үчүн таятасы бул Имран. Курандын атынамы? Али Имран деп, Имрандын үй бүлөсү деп. Алла Таала Куранда бул даңазалаган. Мария энебиз жөнөкөй эне эмес да. Жакында теологияда окуган, азыркы учурда Түркияда окуп жаткан жана өзүн бир дин таануучумун деп аалымдарга асылып, эч кимди аалым деп эсептебейм. Молдолор эми сахнаны бошоткула, дуа кылуунун кереги жок. Көп күнөө кылгандан кийин намаз окусаң күнөөң жуулуп кетпейт деген сыяктуу сөздөрдү айтып, динди шарият эрежелерин өз напсине ылайыкташтырып алган, аны менен чектелбестен динге эми кызыгып баштаган мусулман бир туугандарыбыздын башын айлантып жаткан Эл Мурат Кочкор уулу деген теолог апенди пайда болду. Китеби да жарык көрдү. Бирок ага эч ким эч кандай чара көрбөй эле жатат. Муфтиятка кайрылыңыз, муфтият ушундай чара көрсүн. Мыналар эми эч кимди алым деп эсептебей, ал өзүнүн иши эми. Эч кимди адам деп деле эсептебей эле койсун, ал өзүнүн иши да. Ал өзүнүн иши, ал кимди эсептейт, кимди эсептебейт, ага кызыктырбайт. Шарият кимди эсептейт, ошол. Ким алым, пайгамбарыбыз айтып койгон, ким алым, мына алым. Мына ким алым эмес ал айткан, ал эсептебей кызыктырбайт ал. Экинчиси эч кимди молдолор эми сахнаны баштап, молдолор менен сахнада бийлеп атабы. Молдолор мына жерде минбарда, михрабта отурат мына. Сабак берип аткандар булар. Күчүң барбы? Мындай деле атаң апаң сүйүнгөн да, сен эркектеп төрөгөн. Бизде мына грубый сөз капа болуп, юбка кийип чоңойгон эмессиң дейт, Чык майданга. Спокойно келип, маселе билесиңби, илим билесиңби, элге жайыл, таркат. Суроолоруң барбы? Кандай? Каршыбы, сынаппы, любой сурооңду бер. Же биздин суроого болсо сен жооп бер. А бирок мында молда сахнадан түшкүрө деген сөздөр токтотуш керек. Экинчи, көп күнөө кылгандан кийин намаз окусаң күнөөң жуулуп кетпейт деп. Сен каяктан билесиң жуулуп кетпей? Кудайсыңбы сени? Күнөөнү жуулуп кетеби кетпей, буну Алла гана билет. Пайгамбарыбыз айткан, намаз окудуңбу, күнөө жуулат деген. Ушуга каршың имандан чыгарып коет сени. Так что сен окуп атканың бир башка нерсе, же болбосо сугарылганың башка жактан сугарылгансың. Буну чара көрүш маселеси боюнча муфтият бизде расмий идара, ошо расмий алхамдулилlah ишкана, ошол жака кайрылыңыз. А то что сиз жазганыңызга менин жоопторум ушундай. Сакалдын 70.000 пайдасын бар деп уктум эле. Айтып коесузбу, кандай пайдалары бар экенин уккум келет, аябай. 70.000 пайдасын мен билбейм. Бирок караңыз, пайдасы ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүндө турган 70.000 эмес, миллион десең деле боло берет да. Пайгамбарыбыздын жүзүндө болгон өзү жетиштүү. Пайгамбарыбыздын буйругу ашыгы менен болгондо дагы буйруктун түрлөрү. Пайгамбарыбыз айтты, мушриктерге каршы жашагыла, алар мурут коюп туруп сакалын алышат. Силер мурутуңарды алып туруп сакал койгула, түшүнүңөрбү dedi. Болду, хоп dedi. Мусулман хоп дейт да сразу. Не дейт? Пайгамбардын айтканын кылабы же эмне кылат? Пайгамбар сүйөсүңбү? Чогуу бейиште болгуң, бирге болгуң келеби? Все. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен сүннөтүмдү бекем кармагыла, азу тишиңер менен кармагыла. Бир сахаба кырганыңызды көргөн эмес. Бул пайгамбарыбыз айткан, булай сакал бардык пайгамбарлардан келген сүннөт бир эле эмес. Эркектин өзгөчөлүгү эми айтып берсек эмне токтойбуз? Периштелерди мактоосу. Периштелер мактоо, хам сана айткан. Хидаяны карасаңыздар болот, кайшасынан өзүнөн китептен. Не деп макта, периште макта айткан? Аял Аллага мактоо болсун, аял затын чачы менен зыйнаттаган. Аллага мактоо болсун, эркекти сакал менен зыйнаттаган.
Ошон үчүн иншалла бул сакал маселеси кээде чыгып калат, мына анча мынча айтпаса болбойт да. Бизде өкүм вужуб, важиптики. Менин бутум ооруйт болчу, анан жолдошума докторга баралы десем болбой койду. Анан атамдар өздөрү карматышты, операция болдум. Жолдошум кабарда алган жок. Азыркы учурда мен балдак менен басып жүрөм. Жолдошум айтат, ажырашам, үйлөнөм, башкага дейт. Эмне кылсак болот? Мындай болбойт да. Жакшылыгына да, жамандыгына да чыдагыла, тууган. Кээде ушундай болуп калат, үйлөнүп алып анан бир азда сахар болуп калса, же ооруп калса, же болсо инвалид болуп калса, сразу анда жүрөктү ону сындырасыз. Эчтеке эмес, мейли таптакыр ушундай болсо, экинчи аял алып, башка алып, бирок аны таштабаң, аны ыргытпаң. Кээде кээ бир аялдар да ушундай болуп калат, күйөөсү ушундай ооруп калып, балдак тияк бияк кетип калат. Эмне болсоң ошол, мен Россияга кеттим. Ушу канча ошол болсун. Баш кошкондон кийин Кудай сактасын, амандык берсин, бирок ылдый-булдый ооруп калса, дары-дармен караш керек да. Мунун күйөөсүнүн мойнунда да бул. Андай кылбасын иншалла, ынтымак менен жашасын. 4 рекет намаздын экинчи рекетинде аттахиятта отурууну унутуп калса, намаз бузулабы же эмне кылуу керек? Жок. Эгерде 4 рекеттүү намазда экинчи рекетинде аттахиятты окуу өзү важип да. Муну отурууну унутуп калса, кааданы унутуп калды же аттахиятты унутуп калды, айырмасы жок. Кааданы унутуп калган болсо дагы туруп кетти да, экинчи рекетте отуруш керек эле. Анда важипти таштады, тарку важип. Эми 4 рекет окуп бүткөнүңүздөн кийин аттахиятты окуйсуз, абдуху ва расулуга жеткенде оң жакка салам бересиз дагы 2 жолу сажда кыласыз. Ушу жаңылыш саждасы, бүтөй турган, толуктай турган сажда. Кайра отуруп аттахият, салават, дуа, оң сол салам. Ушу менен намазыңыз толуктанат. Устаз, мен сизден сурайын дегеним, күйөөм менен 1 жыл мурун ажырашканбыз. Мага 1 жолу үйүңө кет деген, андан кетпей жашагам. Кийин кеткенимде жоңуңду бердим, жүктөрүңдү алып кет деген. Бирок баары телефон аркылуу айтылган сөздөр. Биз азыр кайра жарашып жашайлы деп жатабыз. Шарият жолунда жарашып жашаганга мүмкүнбү? Же биздин жарашып жашаганыбызга үй бүлөбүздөгүлөр каршы болбосо да бир кызыбыз бар. Бул суроо кече мурун өттү эле. Мынаны карагыла, эгерде 2 рет талак болгон болсо, кайра жарашсаңар болот. 3 болсо болбой калат. Белгисиз себептер менен ооруп, өпкөмө киста бар экен. Врачтар операциядан кийин билинет, эмне экени дешти. Бирок мен операция кылдырбай, дуа менен айыксам болобу? Дуа эң күчтүү жашым 33-тө 3 балам бар. Рахмат, дуа кылып коюңуз. Аллахым шифа берсин. Пайгамбарыбыз айткан, сиздер садака менен ооруларыңарды дарылагыла деген. Сиз иншалла садака менен киши садака бергиле, кан чыгаргыла, бейбечаралардын курсагын тогозгула, тооба кылгыла, Фатиханы окуп өзгөргө дем салгыла. Дагы башкалар алхамдулилла окуткула дагы. Ушу менен карап сразу эле операцияга неме кылбай. Анан эгерде ошо операцияга эми сөз болуш керек болсо, бул операция дагы алхамдулилла шариятта уруксаты бар нерсе. Рага чейин амалдык көрсөңүз болот. Аялдар намаз окуганда көйнөгү сөзсүз узун болуш керекпи? Же тизеге чейин болсо боло береби? Анан дагы наскичен окуш керекпи? Узунураак болгону жакшы эми. Аялдар эми сатыр, наски менен окуп жүргөндө наски менен окуй берсин. Үйдө эгерде жылаң айла окуса эчтеке эмес. Бирок эгерде сапарга чыгып калса, башка үйлөргө конокторго барып калса наски менен. Салам алейкум, азыркы жаштар төрөлө турган баланын жынысын билүү үчүн гендер парти өткөрүп жатышат. Бул көрүнүш шариятта туура келеби? Не дегенде? Төрөлө турган баланын жынысын билүү үчүн гендер парти дейби? Билбейсиңер эмне экен? Уул болобу же кыз болобу деппи? Баары Алла айткан болот, чын айтайынбы? Ошон үчүн болжолдой бергиле, эчтеке эмес. Бирок аны мындай кескин түрдө деп ошо ойдон анан неме кылып бербеген. Бундайлардын көбүн көрүп, Алла айткан болот кардыгын. Ошон үчүн буга көп эле бир башты ортуп проблема кылып, акча кетирип, ана майрамдай берген болбойт, же кыжалат боло берген болбойт. Алхамдулилла, Алла Тааладан жакшы үмүт кылыңыз, Алла эмнени берсе ошо сиз үчүн жакшы. Мен өзүм медреседе 3 жыл окудум, үйдө жалгыз баламын, атам, апам ооруп калды, атам бир аз убакытка чейин ишке жарабай калды, өзүбүз ижарада турат элек, үйүбүздү ремонт кылыш керек болчу, ошол себептен байланыштуу мен Москвага келип иштедим. Азыр 1 жылга жакындап калды, үйүбүз ремонт болду, толук болбосо да жашаганга болот. Өзүмдө окууга кызыгуум бар, бирок азырда апам ооруп жатат. Атам күн суукта иш кыла албайт, ошого көп ойлонуп жатам, окуума кайтсамбы же иштеп ата-энемдин кызматын кылайынбы? Кеңешиңизди берип коюңузчу. Ата-энеңиздин кызматын кылыңыз. Вакыт болуп калдыбы?
Barбы? Ақыры бір сұраулы қойына, менің 4 балам бар, күйеуім ішіп мас болып 3 талақ деп айтты. Бирок өтө маселе, ертесі айтсам, мен еш нәрсені білбейм, не қылғанымды білбейм деді. Ошондо талақ өтөө же жоқ бу? Муфтиятқа барып сурагыла. Бирок бизде талақ сакран ваки, мастын талақ өзү түшөт. Мына бирок азыр мен эчтекени билбейм, эч нерсени билбейм деп атпайбы? Ошондо жер асмандын айырмасын биле эле билбей беле. Жосы үйүнө мас болуп келди келбеди, а муфтият сурайт азырчы ананчы. Эгерде таптакыр эчтеке эле билбей эле ушу өчүп калып анан талак айткан болсо, анда бул аны ара мастык эмес. Бул уже аңтарылып калгандын талагы деп анан түшпөй калышы мүмкүн. Чында анан атак мастын талагы түшөт. Allah razı olsun, barzo tevfik versin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar.